мен сіздерден сұранам, біраз сөзіне құлақ салуға жалпыңыздарды шақырып кетемін. Құрметті мұсылман туғандар, біріншіден той құтты болсын. Тойды тойлаш керек, тойды ойнаш керек. Бирок атақол сізге шоң разышылық білдірем, дастарханыңыз үлгі қатары, үн қатары, тарихтың тақтасында қала тұрған атын өшкір бір тамшы арақсыз, алжыған адамсыз, ушундай шаңды өтіп баратат, жалпыңыздарды тойды ушундай бір өткözүүгө, ушундай шаңға, ушундай бір татынақай үнгі жалпыңыздарды шақырып кетем. Эми урматтуу энелерим, эжелерим, бул дастарханга келиш бир маселе, олтуруш бир маселе, дастархандан туруш бир маселе, эсен-аман чыгып кетиш, ушунун бардыгы чоң жоопкерчиликте отурабыз. Биринчи маселе. Мына эшиктен кирдик. Баарыңарга сабак катары болсун деп мен сиздерге сунуш кылып кетем. Эшиктен кирдик. Кантип кириш керек дегенде, жалпы энеге, кыздарга, келиндерге, аталарга керек маселе, үйгө дагы, ишканага дагы, ашканага дагы, ресторанга дагы киргенде 3 амалды аткарып жүрүүгө чакырам. Биринчи оңбут, экинчи ассаламу алейкум, үчүнчү урматтуу мусулман тугандар, ошол үйгө кирип баратат. Үйгө кирип бара жатканда, урматтуу мусулман тугандар, эч качан сол бут менен кирбөйт. Экинчи маселе, үйгө киргенде бутты чечебиз. Жакшылап көңүл буруңуздар, кимиңиздер үйгө киргенде бутты чечкенде, оң буттан чечкен болсо күнөө болот. Бутты чечкенде кайсы тараптан чечиш керек дегенде, бутты чечкенде сол буттан чечиш керек. Үйгө киргенде кийим чечебиз. Кайсы тараптан чечиш керек дегенде, сол тараптан. Кимде-ким кийимди чечкенде оң тараптан чечсе, бул дагы күнөө болот. Жалпы ата-энеге, атага, үйдү башкарган апага бул чоң нерсе. Экинчи, бут кийимди кийебиз. Бут кийимди кийгенде сол буттан кийген күнөө болот. Ким сол буттан бут кийимди кийсе, ар бир кадамына Кудай Таала берекени алсын. Демек, исламдын маданияты, шарияттын маданияты бутты кийгенде бир гана оң тараптан. Колду кийгенде дагы оң тараптан. Эми тамак маселесине келе турган болсок, ушул тамакты Аллах үчүн тартуулады. Ушул жерге келгенде кимде-ким урматтуу мусулман тугандар сол кол менен тамактанса, бир аз күнөөкөрчүлүк болот экен дагы, ушул ихсанды соолу илеспей калат экенбиз. Ошон үчүн колдон келишинче оң кол менен тамакты жешке аракет кылабыз. Экинчиден, тамакты жеп бүткөндөн кийин туруу маселесине келгенде, сөзсүз түрдө биринчи эркектерди чыгарып, андан кийин аялдарды чыгарууга мен үндөп чакырып кетем. Акыркы айта турган сөзүм, Кыргыз улутуна, Өзбек улутуна өтө көп жерге конок болуп барып атабыз. Конок болуп барганда урматтуу энелер, эжелер, конок болуп кайтып чыкканда Кыргыз туугандардын үйүндө дагы, Өзбек туугандардын үйүндө дагы таптакыр бут кийим куурланбай калды. Бул ата бабадан калган чоң каада салт эле. Мен жалпыңыздарды ушул конокту күтүп алуудагы чоң өрнөккө, коноктун бут кийимин куурлабы жана конокту таптакыр ордубуздан туруп, салам менен күтүп алууга жалпыңыздарды чакырып кетем. Акыркы айта турган сөзүм, жума намазында эркектерге кайрылсам, эркектер бир маселеге келгенде бир аз мойну шылкыйып калып атат. Бүгүнкү күндөгү үйдүн куту болгон энелерибиз өмүрлүк жары киргенде ордубуздардан турбай койдуңуздар. Ушул дагы балдарга бизар бир аз акылдансак үчүн болуу керек. Ар бириңиздер ак никеңиздерди, өмүрлүк жарыңыздарды, балдарыңыздардын батасын тик туруп күтүп алып, таптаган узатыш ар бирибизге насип болсун. Ошонун катарында мамлекеттин тынчтыгына, бүтүндүгүнө, эч качан улут арасында, уруу арасында бөлүнбөстөн ушундай тойду өткөзүп, ак бата менен, ак тилек менен мамлекет келечек буунга коомду өткөзүп берсек, эч качан кем болбойбуз. Мен ашыкча сүйлөсөм, кечиресиздер, аз болсо колотойсуздар, дагы бир жолу той куттуу болсун. Ушул жердеги мааракеде береке, жакшылык болсун. Атакул алтын башыңыз аман болсун. Медрес мырза, Кудай буйруса акыркы мынабы минуталарыбыз калып атат. 2-3 тойдон кийин Кудай кааласа чет өлкөгө барып сапар тартасыз. Сапарыңыз байсалдуу болсун. Ошол жакта бала чаңаңыз менен илимди алып келип, жана шариаттын негизинде ушул иштерди кылышыңызга жараткан насип болсун. Жалпыңыз
dağın bir yolu taziyatın atılan Müslümanların adına koy kutlu olsun. Kutluktayım. Atakım altın maşıman olsun.